Туугандар, Оштун эң сонун бир локациясынан 2 бөлмөлүү батир сатылат. Масалиев проспектиси Аккемеде. Аккемени билесиздер, Ошто эң алдыңкы үйлөрдүн бири. Масалиев проспектиси мына Рамазандын жанында жайгашкан да. Бул жагы мына Рамазан соода борбору, анын жанында Аккеме, астыңкы 3 кабаты толук торговый центр Глобуста жайгашкан. Ушул Аккеменин үстүндө, наркы бетинде 8-кабатында экен да. Аябай сонун локация. Lightbox, мындайча айтканда толук ремонт боло элек, дубалдары агартылган, 65 квадрат, 2 бөлмөлүү батир, шашылыш $1100 сатылат. Ала тургандар, акчаны шытыр эсептеңиздер, сразу өткөрүп беребиз. Жүрүңүздөр, көрсөтөм. Сонун бүтүп тур го, Мен биринчи жолу кирип атам бул турак жай комплекси бүткөндөн бери. Мына үйдүн короосу караңыздар. Ортодо болсо балдар ойноочу аянтчасы, машыгуу зонасы, нарагы очоккана, төрдө болсо дагы бир блок курулуптур. Эми ушул Аккеме. Азыр мына ортодогу эшиктен киребиз, сол жактагы подъезд 8-кабат батыш тарабы экен да. Ушул жагы болуп эсептелинет. Кеттик. Мына биз азыр лифт менен туугандар 8-кабатка көтөрүлүп чыктык. 2 лифт бар экен, бирөө иштейт экен туугандар. Бул жака жүргөндө мына 1, 2, 3, 4, 5 квартира турат. Ошонун мына төрдөгү сол жактагысы. 58-номурдагы квартира экен. Мындайча айтканда без ремонт. Lightbox тагыраагы дубалдары агартылган да. Мына эшикти дагы аябай компания жакшы эшиктен коюп бериптир. Бисмилла деп кирип көрсөтөлү эми. Ушул батир шашылыш сатылат. Киргенде эле бул жер прихожка. Андан өтүп бери келгенде туугандар сол жакта бул санузели. Ванна душ болот туугандар, бул ичи кенен эле экен. Ал эми бул жакта болсо ажатканасы жайгашкан. Ажаткананын дагы ичи кенен эле экен. Анан бул ортодо мына эндүүлүгү 1,5 метрликте көрүп турасыздар. Бул эми коридор. Бөлмөлөр мына чекеден жайгашкан. Бул бөлмө болсо зал, мейманкана, эшиги чоң экен. Бул батыш жакта жайгашкан. Мына көрүп турасыздар, Бул зал, мейманкана, чоң бөлмө болуп эсептелинет. Терезеси күн батыш жакты карап турат да. Терезени ачып туруп, бул жакты карай турган болсок, мына Алайский 35 ушул жагында жайгашкан да. Сулайман тоо ушул жактан көрүнүп турат экен. Бул мына 8-кабатта. Дубалдары бүт бир катар агартып, көрүп турасыздар, шпатлевка тартып койгон. Астына стяжка куюлган, электромонтаждары жасалган. Ал эми ушул эле коридор менен бул жака жүрө турган болсок, мына ортодо туугандар ашканасы жайгашкан. Ашкана кенен экен. Мына оң тарабына наркы төрдөн бул төргө чейин ашкана эмереги болот. Газовый счетчик жана турбалары монтаж болуп киргизилиптир. Биякта таза суу, канализация турбалары, бул жакта болсо дымоходдор экен. Электромонтаж, стяжка бүт бүткөн. Мунун дагы терезеси мына күн батыш жакта, үйдүн короосу жакта жайгашкан. Үйдүн короосунда ылдыйда балдар ойноп аткан болсо туугандар, үстүнөн карап көргөнгө болот экен да. Эми туугандар, биякта спальня бар. Бир спальня бар, ошону көрсөтүп коелу мына. Коридор менен төргө келгенде, мына бул бир чакан спальня. Көрдүңүздөр? Бияка спальня диван болот. Мына жерге атайын ушу шкаф, эмерек коюп койсо, кийим-кече баары ушунун ичинде болот. Болбосо рабочий место кылып аласыздар. Мунун жакшы жери мына жагы төргө чейин барып такалат экен да. Көрдүңүздөр? Мына терезеси полдон потолокко чейин панорамный экен, ортосунан бир ачылат да. Бул жакта болсо пожарный выход. Бияка балдар үчүн рабочий место кылып койсо болот, же болбосо узундан бир кровать коюп койсо, балдар жатат. Сонун эле квартира экен. Туугандар, жакса ушул квартираны алыңыздар. Биздин жигиттер келип көрсөтөт. Баасы туугандар 1100 квадраты, $1100 квадраты. Кичине ырымына түшүп беребиз. Жакса, чалыңыздар, келесиздер көрсөтөсүздөр, ачкыч бизде, менин балдарым сиздерге көрсөтөт. Жакса аласыздар иншалла. Сонун квартира экен. $1100. Бирок локация өтө жакшы да. Мына Центральный мечит жаңы салынып атат. Наркы бетте мектеп бар. Бул жагы мына Алайский, Пекин соода борбору, ЦУМ, Глобус бүт баары жакын да. Биякта мына университет, Навай мектептери, филармония, парк бүт баары жакын да. Негизи локация өтө жакшы жер. Жакса сүйлөшүңүздөр, $1100 шытыр туугандар. Ана мына шаардан ушул жерлерден бир 3 бөлмөлүү элиткадан квартира болсо, алмашууга доплатасы менен варианттары дагы бар, каралат. Себеби 3 комната квартирага муну чоңойтуш керек болуп атат. Ошон үчүн сатууга коюп атабыз да. Тез арада сүйлөшүңүздөр, колдон чыгарбаңыздар иншалла. Ассаламу алейкум.